tuğanlar. Kança günden beri niyet kılıp, kança mezgilden beri niyet kılıp жатқан bizden şu 6 ayga saparımız başlandı. Buna başçımız Saparalı özü жақсы niyet tilek menen şu 6 ayдағы Munduz qoğumunun jetekçiligi menen жақсы сүйлөшүүлөр жасап, ошонун негизинде bir çoğun programma menen saparga çıktık. Жолубуздар жолдошубуз кудур болсун, эсен аман барып келели. Güç kuvvetli şu özürdü şeflerge versin. Esen bolun. Amin. Amin. Kuda kazaman esen barıp keleli. Tuğanlarımızga joluğup, ata-bababızdan şu жолжактан çoğun tarihi nememiz var. Kuda kaza şolарды öz көзүбүз менен көрүп, ата-бабаларыбыз каякта жашаган, кантип таркаган баарын билип, туғандарымызға жолығып, 6 айлық туғандарға. Құда қаласа аман есен, ынтымақта, биримдикте, шынтып dünya жүзінде мұндыздар шынтып бірігіп, бірерсе танып, шындай тарихи күндер көп болсын құда қаласа. Ойнап күліп, сақ саламат, ырдап, чордоп, туғандарды көріп, алар да қуанып, біз да қуанып, бір сонын ойнап күліп барып келе, жаратқан қолдасын. Амин. Bizden bugünkü saparımız жалгыз эле Munduz urusunun aljakta жүргөн şu bir tuğandarыбызга жолугушуу маселеси эмес. Бул бабаларыбыздын баскан изи менен өткөн доордон калган ушул улуу коңгуроо болгон, улуу эстелик болгон ата-бабаларыбыздын басып өткөн жерлерин дагы бир ирет барып көрүп келели деген ниет тилекте ушул Munduz коомдук бирикмесинин 6 өкүлү ушул алыска сапарга чыктык. Бул жолда кезегинде ата-бабаларыбыз 6 айлап ары барып, 6 айлап бери келип басчы экен. Biz Kudayım nasip buyruk kılsa eseptelü saatlerde şu Toğlu Altay'dın keremet ürününe jetebiz degen niyet tilegimiz var. 25 iyul günü saat 9'dan 57 minut ötkünde nazır biz Almata köçösü menen enke iştep şu Kazakistan kaydasın dep baratabız. Şu uzak saparımız başarılı olsun. Amin. Amin. Saat 5'ten 48 minut ötkende biz Ust-Kamenogorsk'den Halka Tölep yürüyüşü yoluna düştük buna. Burada kal. Ulan bir şunu bile yoldu arbutup biz kaydasın 6 aylık getip daha gerbeceğiz. Bu yerde gün buna bunday çıkartken. Jeti 120 kilometrlik menen ketip atkanda bir 50-60 kilometrlik ketip atkanda eli seziledi. Yetti kırmızı at menen sütü Altay'dan Hiç şaşma çeken ha? Onlardı benim 6 aylap. Gülasına bol, çığırgızına bol. Özü Maka adam uzak yaşaş için ne hız gerek? At beni
Bravo. Dik bolsоң массаж болот. Аны кайрылы. Мына Қазақстандың кең таласы. Асата. Удай бышыптыр. 26 июл 2023 жыл. Усть-Каменогорскты көздөгөн атабыз. Границасы. Асанам карындашы кайра келбеле. Эй, Султан аке, айдап кетат. Иә, Сменщик. сменщик Тоса Дүйшен аке кетат. Мамат аке Охо, зеректирбей деп кетат. Жыргал болсо угуп кетат, жастырып бардыгын. Иса аке да эс алып кетет. Дака заман эсен, Талдыкоргондон өттүк, э? Талдыкоргондон өтүп Үзеңге, Каменогорскийге 600 километр 600 қалды. километр границага 700-800 kaldı. Ondan Семей var. Semey'de yok remont болады деген bilmiyorum nasıl görüyorsun. Buday bışıp kalktı. Mına kadimki İrtiş Sözde kişinin emez Daryası. Olacakta hazır biz uşa Semey kalasında Normalliken keçikçilik. Milli salıp İrtiş Daryası'nın içine hazır etip baratağız. Normalliken de. Сапар абдан көп жакшы болуп атат. Семей шаарынан эс алып алып чыктым. Мына Иртиш дарыясы экен. Дагы чоң экен, жакшы. Эми ак жол болсун, эми чындап Алтайга жөнөдүм. Ошо. Sağ gel. Sapar. İşeneyin деп қалдым демейсің. Mına kadimki İrtiş Daryası. Жаман муза келип талалар бой. Жесүнү чоң. Кескелдирик Kudayım nasip buyurup kılsa biz 2 saat 3 saat içinde Rubsovsk çekeren punktar kulu Rusya'ya ötüyoruz. Andan arı 6 aylık tuğanlarga sapar alağız. Авай атасы Кунанбай экөө казактын талаасын кыдырып кетип атса, Авай айттыр. Ата, мен сизден ачтым. Сиз 100ге чоң болсоңуз, мен 300ге чоң болдум, таанылдым. Антыра Россия чет өлкөдө таанылдым. Мен сизден ачтым, сен ачкан жоксуң. Экинчи жолу айттым. Жок, сен ачкан жоксуң. Үчүнчү жолу айтканда, андай кыйын болсоң, анда Авай туудуруп берчи деди. Атасынан баласы ашпайды. Бирок Каракөлдө ашат экен, аны ягын билбедим. Aytqanda эмне? Ал сөздү
атадан артық, атаға тең деген сөздер ал миллион жолы дәлелденіп тұрмыстағы сөз ол даражасын айтады, емегін айтады. Андан ал сен кешіріп қой, мұның аты Сөмөй, атигин аты Тиги, так что ошондой. Şöyle bilmiyorum. Sen erkin mikrofon versin. Seniki de ayttılar. Meniki de ayttılar. Şaka qandaysiz? Bu iki aksakal katı tartışып атат. Bunun kısağı aç, kişine mesain turat. Kısak doğundan Sen ne deytin? İsak da koyçun. Taldan tal çığa, çıçırağında çıçırağın yakçağı da koydu. Öyle çağda koy, çıkçağı Kalinka çağda koy. Öyle de var. Ne söylüyor? Атаң өмір бойы атаң өткінші. Атаң ушу жакшы жолго салып, жакшы акыл айтып, чын эле ошо өзүнө окшогон абайды төрөтө албайт да чын эле. Ата берген тарбияны, ата берген масаатты, ата берген акылды эч бир университеттагы, Оксфордуңдагы, Кембриджиңдагы, эмне деген окуу жайыңдагы оңдой албайт. Эң биринчи кезекте ошо атанын тарбиясы, атанын Башкы тарбия. Атанын тарбиясы эң биринчи негиз да. Андан башка университет болбойт. İyiyim bol olsa da. Bana başkaları üniversite koydu. Cepet. Mına урматтуу замандаштар, биз Халва деген эртеңмененки тамактануучу жайда отуруп алып, атанын кадыры, баланын орду, дегеле терүүчүлүктөгү тартип талаптар боюнча ошо Семей калаасында сүйлөшүп жатабыз. Биздин сапарыбыз мындан ары дагы 120-130 километрде Рубцовкага барат экенбиз. Рубцовкадан өтүп алсак, анан тоолуу Алтайды көздөп сапар тартат экенбиз, Сапарыбыз байсалдуу болсун. Семей қаласынан шығып, қайдасын Рубцовка, қайдасын Алтай деп жолға шықтық. Орылда төрағабыз Сапар Мырза. Сапар Мырза, екі ауыз сөз. Ассаламу алейкум туугандар. 2023 жылы 27 июлда 2 күн жол жүрүп 1,5 миң километр жолду башыбыздан өткөзүп, Казакстандын эң четки шаарынан, Семей шаарынан чыктык. Азыр Россиянын границасына жакындап баратабыз. Рубцовск деген постуна. Кудай кааласа бүгүн Алтайлык туугандарга аман эсен жетип барганга аракет кылып атабыз. Кудай кааласа. Мына бардыгыбыз баягы команда, мундус туугандарыбыз. Эми ар кандай ойлор, ар кандай үмүттөр, ар кандай каалоолордун бир аткаруучу жыйынтыгы бүгүн 2 күндөн бери болуп атат. Мына ушу төрагабыз баш болуп, Султандын кеңеши менен абдан жакшы иш башталды. Бул тарыхый окуя. Бу деген нерсе үчүктаса түшүбүзгө кирбейт эле. Буга ошо келечекте муундарга дагы калтыра турган абдан жакшы иштер башталды. Мына Семей шаарынан чыгып кетип атабыз. Алтай жагы, Алтай өрөөнүн көздөй. Эми каласы эсен-аман барып келип, жөн эле барып, жөн эле тамак ичип, жөн эле 2 аттык деп келбестен келечекте şu туугандарды бириктире турган, келечекте şu балдарды катташтыра тургандай кылып, бир маанилүү иштерди аткарууга күбө болуп келсек деген ойлор бар. Ниеттер ишке ашса, бул алгачкы чыйыр мамлекеттер арасында, республика арасында болуп жүрсө керек.
Bирок уруулар арасында алыстагы урууларын туугандарын издеген менин билишимче биринчи окуя ушул окуя ушул жүрүшүбүз ийгиликтүү аяктасын, кайтаганда жар болуп тынч барып келели. Amin. Assalamu alaikum tuğanlar. Köpten ойлонуп, толгонуп жүргөн bir жакшы иш-чара ишке ашкан атат. Бул буйруса жакшы жөрөлгөнүн башаты. Бу Дүкбай тууганым мен айта турганын баарын айтып койду. Мага сөз кылбай калды очойт. Тамаша. Буйруса ушу дегеним жакшы жөрөлгөнүн башаты. Кийинки муундарга ушу биздин из менен ушулар барган экен дебестен ушуда улантып анан бир жакшы ой тилектер ишке ашса, мундуздар эле эмес кыргыздар чогулса деген ой тилек негизинен эле. 2 күндөн бери келе атабыз. Маанайды ушул жакшылыкты буйруган экен. Алыскы сапар менен кетип атабыз азыр. Мына 2 күн Казакстандын чөлү менен өттүк какыраган. Бүгүн Семейге Токойлуу аянт экен абдан жагып. Мына аба ырайы дагы жагымдуу. Ошон үчүн буйруса бүгүн туугандарга жетебиз. Кыргызстандан чоң Дубай саламдарды айтып киребиз. 6 айлык туугандарга. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жакшы турасыздар. Мына бүгүн бир 2 күндүк узакка созулган казактын түгөнбөгөн талаалары бүтүп мына Семей калаасындагы Токойлуу гүлдүү абасы салкын жерде кетип баратабыз. Кудай буйруса мына жакшы иш болуп, жакшы бир чоң иш сапар болот деген ниеттебиз. Ата-бабаларыбыз басып өткөн Манас атабыз туулган Алтай жерине кирип ошол жердеги мундуз туугандар менен алака түзүп, алардын жашоо шартын, кулк мүнөзүн, маданиятын, жанагы тилин, жана башка көптөгөн каада салттарын үйрөнүп, өзүбүздүн менен салыштырып, дагы көптөгөн илим жолобу, жана башка көп этнографиялык маалыматтар болобу, санжыралык маалыматтар болобу, көп маалыматтарды топтойлу деген ниетте, тууган уруп менен, мундуз урусу менен байланышты күчөтөлү деген ниетте кирип баратабыз. Ошол баарыңыздарга чоң салам. Мына урматтуу замандаштар, урматтуу туугандар, биз бул сапарды улам YouTube каналга чыгарып, ушул жерде силерге маалымат берип жатканыбыз. Элибизде айтыла келген сөз бар. Бирдики миңге, миңдики түмөнгө деп. Ушулдай жакшылык ниет тилек менен эл арасын бириктирели, элдердин ортосундагы үзүлүп калган байланыштарды кайра бекемдейли деген жасалып жаткан аракеттерибиз бүгүнкү биздин эле дымагыбыз эмес, келечек муундардын дагы ата-бабаларынын тарыхын биле жүрүү, ата-бабаларынан калган улуу элдин урпактарынын башын бириктирүү вазифасын колго алышса деген көкүрөгүбүздө айтылбаган улуу тилек, улуу дымак бар. Ошону ишке ашыруунун гана аракети. Биз Кудай буйруса дагы алдыда ошол Алтайда жашаган жалпы кыргыз насилдүү, кыргызбыз деп айта албаганы менен уругундарын унутпаган бир туугандарыбыз менен жолугушуу алдыда. Жалпы бардыгыңыздарга ушул сапарда жүргөн биз сапардаштар катары ак тилекти билдиребиз. Мамлекетибизде оомат болсун, тынччылык болсун, эли журтубузда биримдик болушун Аллахтан тилейбиз.